Күн, адам, суу жана башкалар жөнүндө жомок. Автору Амангелди Мисиров. Илгери бир замандарда бүт ааламды муз каптап жаткан. Муз күндөн суранат: "О меримдүү күн, сен мага жаркырап тийчи" деп. Ошондо күн жаркырап тийип, музга жан кирип, суу болуп агыптыр. Суу агып өткөн жерлер гүл зарларга айланып, ар түрдүү жаныбар, түрдүү куштар да пайда болот. Торгой агып жаткан сууну көрүп: "Суу, суу, таңдайым катып баратат. Сенден ичсем болобу?" деп сураныптыр. Суу макул болуп, торгойдун жанына агып келиптир. Торгой суудан ичип, ага алкыш айтат. Сууну мактап торгой сайрап учуп баратса, капуста: "Торгой, торгой, торгой жан, мага мээрим кылчы. Жалбырагымды курт жеп коймой болду" деп кайрылыптыр. Торгой заматта капустанын куртун терип койду. Капуста аябай чоң болуп өстү. Эчки болсо капустаны көрүп: "Капуста, капуста, сен мага жалбырагыңдан берчи, желинимде сүт калбай баратат, улактарыма сүт керек эмеспи" деди. Капуста макул болду. Эчки капустага тоюп, желини сүткө толду. Адам эчкини көрдү да: "Эчки, эчки, менин балдарыма да сүтүңдөн берчи" деди. Эчки макул болуп адамга сүтүн берди. Ошентип күндүн музга, муз суусунун торгойго, торгойдун капустага, капустанын эчкиге, эчкинин адамга пайдасы тийиптир. Баса жаратылыштын ушундай улуу керемети менен жашоо уланганы уланган.